Ысык-Көл облусунда кар жаады. Видео. Бүгүн 5 майда эртең менен Ысык-Көл облусунун жээгинде кар жаады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда кар Түп районунун бир катар айылында жана Каракол шаарында жаады. Өкмөт кечээ 4 майда Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондарында жаан, тоолуу райондордо кар жааш мүмкүн экендигин билдирген болчу. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. 4-6 май күндөрү Талас облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоо этектеринде райондарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -1, -3 күчүк жүрүшү мүмкүн экендиги айтылган. Здравствуйте, пользователи соцсети и все желающие иметь ровные, красивые зубы, несмотря на свой возраст. Меня зовут Марина, мне 56 лет, я москвичка. Выкладываю это видео по двум причинам. Во-первых, хочу поблагодарить доктора Абдыманапа из Кыргызстана за его профессионализм. И во-вторых, хочу поделиться своей радостью, поскольку через пару дней доктор снимет мне брекеты, и у меня будут ровные, красивые зубы. Прошло 6 месяцев, и мои зубы красивые, ровные, прямые. Хочу выразить благодарность доктору Абдыманапу из Кыргызстана за его золотые руки и доброе сердце. И рекомендую обращаться к нему, и вы не пожалеете. Пользуйтесь качественными услугами.